Бул буюмдар үн катпайт, бирок бүтүндөй доорду чагылдырып берет. Тарыхын сыйлаган элдин келечеги бекем болот. Улуу тукумдун уңгусу улуттук дөөлөттөрдө, ал эми дүйнөлүк бийиктиктин ачкычы билимде. Өткөндөн күч алып, бүгүн изденип, келечек муунга татыктуу билим берүү менин мугалимдик миссиям. Мен Жаббарова Култунай Абдыманаповна 1986 жылы туулгам. Мен үчүн эң чоң сыймык үй бүлөдө 4 баланын мээримдүү энеси. Студенттик алтын курагым Ош мамлекеттик университетинин тарых юридика факультетинде өтүп, тарых мугалими деген улуу кесиптин ээси болдум. Эмгек жолумду алгач Манас шаарындагы номер 4-орто мектептен баштагам. Ал эми 2023 жылдан тартып Сузак районуна караштуу Колдош Юлдашев атындагы номер 72 жалпы орто билим берүү мектебинде тарых жана диндердин өнүгүү тарыхы предметинин мугалими катары агартуучулук миссиямды татыктуу улантып келе жатам. Ооба, мен мугалиммин. Мен ар бир балага күн болуп жарык чачып жылуулук берүүгө, ай болуп караңгыда жол көрсөтүүгө милдеттүүмүн. Менин сабагымдан алган билим окуучуларымдын турмуш жолундагы багыт берүүчү компасы болушун каалайм. Кээде саамайынан сылаган эненин колун элестетсем, көбүнчө окуучуларым менен бийиктен эмес, бетме-бет, көзмө-көз, тең ата баарлашып сырдашам. Мен өз ишимде балдарды кызыктырууга, ката кетирүүдөн коркпоого, суроолоруна өз алдынча жооп таба билүүгө жана ар бир кадам үчүн жоопкерчиликтүү болууга үйрөтөм. 10 жылдык педагогикалык жолумда бир чындыкты терең түшүндүм. Тарых бул өткөн күн гана эмес, бул бүгүнкүнү аңдап, келечекте туура курууга багыт берген улуу илим. Заманбап мугалим ар дайым изденүүнүн үстүндө болушу шарт. Бүгүнкү күнү билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөр ар бир педагогдон үзгүлтүксүз өсүүнү талап кылууда. Жалал Абад областында диндердин өнүгүү тарыхы предметин окутулушун абалын текшерүү учурунда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеген жумушчу топ менин атайын өткөн ачык сабагымды жогору баалады. Мындан сырткары маанилүү маек көрсөтүүсүндө атайын интервью берип, коомчулукка бул предметтин маанилүүлүгүн жеткире алдым. Өзүңүздөргө маалым болгондой, үстүдөгү жылдын 8-июнунда өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында диндердин өнүгүү тарыхы предметин киргизүү боюнча жарлыкка кол койгон. Ал эми диндердин өнүгүү тарыхын теологдор эмес, мугалимдердин өткөнү дагы өзгөчө мааниге ээ. Анткени бул предметте биз окуучуларды эч кандай динге багыттап үндөй албайбыз. Туура маалыматтарды окуучуларга жеткирүү негизги максат. Сабактарымда замандын талабына ылайык ар кандай санариптик тиркемелерди колдонуп, көргөзмөлүү жана интерактивдүү сабактарды жаратамын. Ошону менен бирге билим берүү улуттук баалуулуктарга таянышы керек. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында мектепте масштабдуу иштерди жүргүздүм. Ошондой эле коомдогу эң актуалдуу маселелерге каршы туруу максатында биз зордук зомбулукка каршыбыз жана өсүп келе жаткан муунга багытталган балдар биздин келечегибиз аттуу тарбиялык иш-чараларды, видео роликтерди уюштуруп келем. Ата-энелер менен тыгыз иштешип, алардын билим берүү процессине кеңири тартуу менин башкы стратегияларымдын бири. Аткарган иш-аракеттерим бааланып, бир нече ардак баракчаларга жана сыйлыктарга ээ болдум. Ошондой эле мыкты мугалим республикалык конкурсунун бир нече баскычтарынан ийгиликтүү өтүп, республикалык этапка жолдомо алдым. Бул жетишкендиктеримди кесиптештеримдин жана жетекчилеримдин колдоосун ар дайым сезип, алардын ишеними менен дем күчү мага жаңы ийгиликтерге шыктануу тартуулады. Биргелешкен эмгек, өз ара түшүнүү жана колдоо ар бир ийгиликтин негизги өбөлгөсү экенин терең түшүнөм.